Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нике бир гана мамлекеттик органдан катталууга тийиш. Үй бүлө жана нике тууралуу маселелер, диний ырым-жырымдар бул эч кандай укуктук мааниге ээ эмес. Ошол себептен нике бир гана мамлекеттик органдан катталышка милдеттүү. Биринчиден, никени каттоодо негизги артыкчылыктар ошол нике катталган күндөн тартып үй бүлө мамлекеттик камкордугуна алынат жана ошол мамлекет кепилдеген укуктарга ээ болушат. Экинчиден, ошол аялга да эркекке да үй бүлө никеге турган күндөн тартып алар ошо мүлктүк укуктарын коргоого бирдей укукка ээ болот. Ошол алган никеде турган учурда табылган мүлктөрдүн баарына тең жарым ошол аялдыкы, тең жарым эркектик болот. Ошол эле учурда ата эне никеге турган күндөн баштап андан кийин төрөлгөн балдардын укуктарын коргоого мүмкүнчүлүк алышат. Андан кийин эле ошол эле балдар аталыгын, энелигин аныктоодо төрөлгөн күндөн баштап атасы, энеси ким экени аныкталат.